Талайкүл Сулайманова тууралуу биз буга чейин кайрылуу видеосун чыгарганбыз. Ал аты жаман оору менен жабыркап келет. 49 жаштагы энеге дагы деле керектүү каражат жетишсиз болуп жатат. Оорунун айынан өлүм менен өмүрдүн ортосуна турган энеге кантип кол сунбай коебуз? Урматтуу мекендеш, мындай оору биздин башка келбейт деп эч ким өз кепилдик бере албайбыз. Андыктан келиңиздер, жетпей жаткан каражатына кол сунуп жардамыбызды берели. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фонду калк ичинде көп ушундай өтө аянычтуу, өтө оор абалдагы кайрылган адамдардын кайрылуусун бир үмүтүн орундатуу үчүн бул жүргүзүлүп келет аракет. Бирок ошондой көмүскөдө турган бир туугандарыбызды коомчулукка чыгарып берип, анын ичинде Талайгүл деген эжекебиз бар. Ушундай өмүрлүк жарыдагы көзүнө жаш алып, ушу бири-биринен ажырабаш үчүн балдарынын көз жашы төккөн. Ошолорду көрүп туруп, колубуздан келген аракет, ушуну бир топтолуп калса экен каражаты деп. Анан ушул эки эжекебиз Кудайга шүгүр азыркы учурда Индияга жетип барган, ал жерде жакшы кароодо аракет жүрүүдө. Бирок ошентсе дагы мекендештер, достор, эми эч кимибиз энеден ажырабайлы, эч кимибиз атадан ажырабайлы, эч кимибиздин балдар кыздарыбыз оорубасын. Бирок колдон келишинче садака байладан сактайт деген пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын ошол хадисине таянып кел мекендеш. Талайгүл эже дагы да болсо сиздин биздин жардамыбызга муктаж. Анткени себеби ал жакта дагы ооруну алдын алуу үчүн эртерээк барганга аракет болду. Анан баргандан кийин азыркы учурда дагы каражат керектелүүдө. Ошон үчүн ал жерде эжеке үй бүлөсү, жакындары дагы болгон аракеттерин жумшап жеткен, бирок ошентсе дагы көпчүлүк анткени көп түкүрсө көл болот дейт. Ошон үчүн Талайгүл эжеге кол сунуп, көп намаздарыңыздарда дуа кылып коюңуздар. Кудайым буйрса, ошон үчүн Талайгүл эже буюрса жакшы болуп кетесиз, көптүн катарына жакшырып келиңиз. Биз тилектешпиз чын жүрөгүбүздөн. Ошо фонддун жалпы жамааты, анан Кудай буйрса сиз дагы мекениңизге күлүп жайнап, жакшырып, дартты, жаманды ушул жака таштап, жакшырып келиңиз эжеке. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Сулайманова Талайгүл. Ушу Индияга келип дарыланып атам. Келгениме 2 ай болоюн деп калды. Кыргызстандан дарыланып эч жыйынтык болбогондо бияк Индияга келгем. Кудайга шүгүр. Азыр жардам болуп бияктан жакшы результаттар болуп баштады. Кудайга шүгүр. Клиникага барып көрүнүп атам. Аяктан анализ тапшырып, аппаратка түшүп, азыр 4-чү химиямды алдым. Жакшы буйрса, тартыма жакшы жардам берип атат. Азыр состоянием мурунку келгенге караганда жакшы эле. Мурун баса албай, отдышка болуп, сүйлөй албай кыйналып келген элем. Азыр болсо жакшы. Эмне демекчимин, ушу жардам кылып аткан кыргыз элиме, Кайрымдуу Бол фондуна иштеген балдарга баарына ыраазычылык билдирем. Ушулардын арты менен келдик. Себепкер болуп канча адамдарга жардам берип атышат. Канчасы биякта көрүп атабыз мына. Ушулардын арты менен келип дарыланып, операция болгону болуп, жакшы болуп кеткендер көп. Кыргызстандан жакшы болбогондор келип бияктан жакшы болуп кетишет экен. Кудайга шүгүр, анысына. Бияктын дагы клиникасы жакшы карайт экен. Кудайга шүгүр. Медайымдары, персоналдары жакшы карашат экен. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы эле болсо ошо кыргыз элиме кайрылуу жасайм. Буга чейин да көп каражаттар кетти. Бул жакта кымбат болот экен. Дарысы, лечениясы, химиясы, анализи, аппараттары баары кымбат болот экен. Бир топ эле расход кетет экен. Анан сиздерден да ошо жардам
күтөбүз. Буга чейин берген жардамыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Дагы эле болсо каражат керек экен. Сиздерден жардам күтөбүз, кыргыз элинден, кайрымдуу элим. Алла Таала баарын көрүп турат. Анан сиздерден дагы суранарыбыз. Биз үчүн, Алла ыраазычылык үчүн дуба кылып коюңуздар. Ооругандарга, мына биякта кыйналган адамдар көп. Ажал менен кармашкандар көп. Ошолор үчүн дуба кылып коюңуздар. Сиздердин дубаңыздар керек бизге. Алла ыраазычылыгы үчүн. Баары Алладан, Алланын колундабыз. Ошон үчүн сиздердин дубаңыздарга муктажбыз. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен апам менен келгем Индияга. 2 ай болду келгенибизге. Лечение өтүп атат. Эмелер результаттар жакшы. Мурда Кыргызстанда 10 химия алган болчу. Ал жардам берген жок. Бул жака келип химия алып дарыланып, результаттар жакшы. Мурда берген жардамыңарга кыргыз элиме чоң ыраазычылык билдирем. Дагы жардамыңыздарды күтөбүз. Лечение кымбат экен. Анан эң негизгиси ушул видеону көрүп калсаңар, дубаңыздарды берип кеткиле. Апам сакайып, лечениясы жакшы өтүп, Кыргызстанга аман эсен жетип, мен жакшылыктарымды көрсүн каалайм. Жашасын каалайм.